Бейиш нуру. Ыйык Куран. Ар бир аяты көптөгөн маанини камтыган, адамды өнүктүрө турган көптөгөн тараптарды өзүнө алып жүргөн Аллахтын сөзү. Ооба, Куранда бир эле аяттын көптөгөн маанилери бар. Биз көбүнесе бул аяттардын сырткы мааниси менен эле чектелип калып кетебиз. Мезгилдин өтүшү менен, илим техниканын өнүгүшү жана жаңы ачылыштардын ишке ашуусу менен Куран аяттарынын улам жаңы маанилери ачыкка чыгууда. Илимий жактан эле эмес, андан башка дагы тармактарга тиешелүү болгон маани маңыздарды өзүнө ташып жүрөт. Жашы 1400 жылдык болгонуна карабай, барган сайын жаңырууда, жашарууда. Бүгүн дагы Курандан эки илимий тараптан ачыкталган аятты карап көрөлү. Анбия сүрөсүнүн 44 аятында Аллах мындай дейт: Алар көрбөй жатабы? Биз жердин айлана тегерегин жонуп кыскартып жатабыз го. Ал-Имран сүрөсүнүн 41 аятында болсо, биз алардын жерге келип, ар тарабынан кыскартып жатабыз деп айтат. Албетте, бул аяттар өзүнө көптөгөн маанилерди камтыйт. Ал маанилердин бирөөсүн, илимий жагын карап көрөлү. Биринчи аятта жердин айлана тегерегин кыскартып жатабыз десе, экинчи аятта ар тарабынан кыскартып жатабыз деп жатат. Кыскартып жатабыз дегенде эмнени түшүнөбүз? Геодезиянын же болбосо географиянын көз карашы менен карап көрөлү. Жер шарынын экватор сызыгы боюнча радиусу 6378,5 км. Ал эми полярдык радиусу болсо 6357 км. Экөөнүн ортосундагы айырмачылык 0,3% болуп саналат. Аяттарда кыскартып жатабыз дегенде ушул айырмачылыкка ишарат кылып айткан. Тагыраак айтканда, айланасы кыска болуп жатат. Бүткүл жагы бирдей болгон жок. Түндүк жана түштүк уюлдарда бир аз жалпагыраак болсо, экватордук жагы бир аз узунураак, жоонураак. Айрыкча бул аяттарда Аллах Таала нан косу ха, тагыраак айтканда кыскартып жатабыз деп айтууда. Эмне үчүн өткөн чак менен кыскарттык, кыскартканбыз деген жок. Эмне үчүн учур чак менен кыскартып жатабыз деп айтууда. Демек, аяттын айтуусу боюнча кыскартуу иши дагы деле уланып жатат. Токтогон жок. Эгерде кыскарттык деп койгондо, жер шары жаратылган күндөн бери эч өзгөрүүсүз турат деген мааниге келип калмак. А кыскартып жатабыз сөзү болсо, белгилүү бир мөөнөттүн ичинде ишке ашкан бир абалды туюнтууда. Башкача айтканда, кыскартуу токтогон жок дагы деле уланып жатат. Курандын бул кереметтүү фактылары учурда илимий жактан да көрүлүп тастыкталууда. Жер шарынын түндүк уюл жактан радиусунун кыска болуусу учурда да уланып жатат, кыскарып жатат. Темурда кыскарып калып, ошол бойдон токтоп калган жок. Тескерисинче, азырда бул процесс уланууда. Ошол эле кезде жер шары жаратылган убакта азыркыдай абалда эмес эле. Убакыттын өтүшү менен айланасы кыскарып олтурган. Аяттарга дагы башка бир өңүттөн карап көрөлү. Космостук чаңдар. Бул космостон жер бетине түшкөн чаңдар. Жер бетине күнүнө 60 тоннадан 100 тоннага чейин космостук чаңдар түшүп турат. Жылына 25 000 тоннадан 40 000 тоннага чейин чаңдар түшүп турат. Натыйжада жердин массасы көбөйө берет. Бирок бул чаңдар жердин айлануусунун натыйжасында кайра эле космоско көтөрүлүп учуп кетет. Жердин массасы кайра азайып турат. Аяттардагы кыскартуу бул процесске да кереметтүү түрдө ишарат кылууда. Бул аяттарга дагы башка бир илимий өңүттөн карап көрөлү. Дүйнөлүк климаттын глобалдык деңгээлде жылышынын натыйжасында түндүк жана түштүк уюлдардагы муздар ээрип, океандарды толтурууда. Толуп ташкан океан суусу болсо жер бетин акырындан каптап баратат. Натыйжада аятта айткандай жер бети азаюуда, кичирейүүдө. Аяттарда бул процесске ар тараптан кыскартуутабыз деп ишарат кылууда. Дагы башка жактан алып карай турган болсок, кыскартуудабыз деген сөз жердеги кен байлыктардын барган сайын азайып, түгөнүп бараткандыгына ишарат кылат. Мынакей, о менин бир тууганым. Эки аяттын бир канча илимий чечмеленишине күбө болдук. 1400 жыл мурун жер шарынын радиусу эмес, атүгүл жер шарынын формасы тууралуу да ой жүгүртө албаган бир доордо мындай кереметтүү илимий логикалык аяттардын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аркылуу адамзатка жетүүсү ушуну далилдейт. Демек, ыйык Куран бул Аллах Тааланын сөзү.
Ал эми ал ыйык сөздөрдү адамзатка жеткизүүчү зат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болсо Аллахтын кулу жана элчиси. 21-кылымдын илим техникасы араң ача алган илимий фактыларды 14 кылым мурун айтып коюу бул Курандын өтө көптөгөн кереметтеринин бири. Бул видеого чейин бул тууралуу биз деле толук билчү эмеспиз бул маалыматтар тууралуу. Демек, жер шарынын айланасынын токтобостон улам кыскарып турганы сыяктуу эле Куранда акыйкаттарынын ачка чыгуусу менен улам жаңырып, жашарып турат. А биз мусулман жаштары өз кесибибиз жактан Куран акыйкаттарын изилдеп, үйрөнүп, ошол жаатта мээнет кылуубуз абзел. Чынында аткара турган ишибиз өтө көп, убактыбыз өтө аз. Курандын Рысөлөй Нур аттуу тафсиринен алынды. Бейиш нуру.